Ассаламу алейкум. Биткоиндин 4 сааттык графикасын анализ кыла кетелик. Бизде кечээ күнү болжол менен 13-ноябрда бизде продажа болгон бир күндүк свеча менен караганда. Келип токтогон жерибиз уровень поддержка келип токтогон. Аны бир күндүк менен карасак так көрүнөт. Мынакей. Андан кийин уже анын ылдый жагында примерно бул тарапта смеда геп бар битокто. По идее ошол гепти жабыш үчүн дагы ылдый түшүшү мүмкүнбүз. Почти бул жер имбаланс зонасы болуп эсептелип калат экен. По идее имбалансты жаап өйдөгө кетишин күтүп турабыз. Азыр бизде бир аз ылдыйга көтөрүлүп болуп атканын көрүп турабыз. Суббота, воскресенье күнү американский биржалар иштебегенин кыймыл жай болот. Понедельник биринчи күнү ачылганда бизде резко продажа 90 чейин болушу мүмкүн деген ойдомун. 92-де гепти жаап туруп, андан кийин өйдөгө бир аз бара турган жер 102деги уровень сопротивление тешкенге аракет кылышы мүмкүн. Эгер теше албаса, бизде болжол менен боковикте туруп калышы мүмкүнбүз ылдыйга кетиши үчүн деген ойдомун. Так что биринчи күнү гептин жабылышын карайбыз. Мисалы гепти кантип карайбыз дегенде, мынакей БТК деп кыскача жазабыз. Андан кийин мынакей SME деп чыкты. Биткоин SME Futures. Киребиз. Графиканы ачабыз. Бир күндүк графикка киргенде мынакей как раз геп бар бизде. Почти жалырык геп. Бул гептин биринчи күн жабылышын күтүш керек. Как раз полный жаап, андан кийин бизге өйдөгө кайтышы мүмкүн. Как раз жетейин деп калыптыр. Бул негизи кичинекей геп болуп эсептелет. Жаап туруп өйдөгө кеткенин карап турабыз. По идее боковикте туруп калышы мүмкүн. Бизде уровень үстүндө сопротивление бар. Бул өзүмдүн жеке оюм болду. Карап турабыз. Гепти жабылышын биринчи күнү жабылат. Суббота, воскресенье күнү американский биржа иштебейт. Мынакей. Битокто да, Америкада фьючерсте, американский фьючерсте геп бар. Биток бар. Мынакей. Рынок открыться через 1 день деп турат. Так что күтөбүз ачылышын.